Ассалам Супер ТВ каналының көрүүчүлөрү, кезектеги концерттен репортажды сиздерге сунуштоого даярбыз. Бүгүн 1 апрель күлкү күнү, жалпыбыз бүгүн күлөбүз, жыргайбыз, болушунча позитив өзүбүзгө өзүбүз тартуулайбыз. Анткени Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда бүгүн куудул пародист Союзбек Сейитказиев агабыздын жеке концерти болуп отурат. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге толугу менен тартуулайбыз. Кеттик анда. Бүгінгі концертіміздің басқы қаһарманы сіздерді дүркіреген қол шағыңыздармен Союзбек Сейитказиев! Kırgız degende көбүнчө Маназата элестетебиз, Кыргыз жиндеп, акыркы вариант алганда Маназата деп бакырып алгандан кийин аны токтото албайсың. Маназатабыздын фамилиясы ким өзү? Фамилиясы, Жакыповбу, кандай болот? Мен ошентип болсун деп стакерден досума сурап калдым. Буге Маназатабыздын фамилиясы ким десем, эмгиче билбейсиң деп уятта жатып албайсың дейт. Билсең урушпайлы айтып коер эм, кечкеле уруш өрөсүң десем, билбесең билип ал, Маназатабыздын фамилиясы Айкөл. Андай болбосо керек, койсоң, эртең уят болуп калбаймын сен. Мага ишенбесең, площадьга бардагы Маназатабыздын Айкөлүн карасаң, алдында Айкөл Манас деп жазылыпты. Ошо фамилия аты дейт. Ана мен ойлонуп калдым. Значит, кыргыздардын бардыгы Маназата деп бакырып аткандан кийин, значит, биздин фамилиябыз Айкөлүктөр экенбиз. Айкөл. Кандайсыңар Айкөлүктөр? Аксубай Атабаев, 18 жаш, аткаруучу мен. Байрамыңар мен. Рахмат, бириги болсун. Бүгүн 1 апрель күлкү күн жана алдамчылардын күнү. Күлкү бул куудулдардын майрамы. Айтыңызчы, 1 апрелде негизи көпчүлүгү бири-бирин тамашалашып өнүп калышканда. Бүгүн ошондой күн болдубу сиз үчүн? Же болгон жокпу? Болду. Эмне болду? Неме болду? Гүлжигит иним куттуктайбыз, Ливерпуль командасын өттү деп ушинтип. Зода чалышты башка европейский номерденчи. Деселе бүгүн 1 апрель экен да. Анан кийин ошондо биз тамаша кабылдым, анан болду ошо. WhatsApp деген бара билесиздер. Мурда WhatsApp'та мындай айдын мындай бири-бирден эле сүйлөшчү эле, азыр групповой сүйлөшүп калды.
Чын группада жайнап кетти. Туугандардын группасы. Анын ичинен бөлүнүп бир туугандардын группасы. Анан дагы бөлүнүп кыздардын группасы, балдардын группасы. Абысындардын группасы, бажалардын группасы. Таксисттердин группасы, маршруттардын группасы, чабандардын группасы койчу группа жайнап кетти. Райондоштордун группасы и айылдаштардын группасы. Группада баягыдай эле зерик касаңы эч ким жазбай койсо эле жөнөтө беришет а. Ой, тирүү жан барбы деп кайсаң эле. Ошону кайра угулуп отурат. Айылдаштардын группасына кирсең аякта сон, аякта эч мындай ушак менен иши жок. Жардын боюнда кашка уй турат кимики? Кулунду бээ көргөн жоксуңарбы? Шаарга түз кеткен машина барбы? 4 киши барбы? Группалаш болуп кеттик ушундай айнанда. Группалаш болуп, сонун болуп жашап атабыз айтам. Ассалому алейкум, Мирлан аке. Алейкум. Ден соолуктарыңыз? Жакшы Кече кандай өткөзүп алдыңыз? Аман эсен жеңилдедиңизби? деп бүгүн кичине жеңилдеп деп отуруп калдык. Кечеде бир дал бастап аттык элек. Негизи жатыш керек болчу да, үйдөнчү бир жума үйдөн чыкпайчы. Жатайын десем эле жок. Кече Союзбек Сейитказиев кызмат кылган. Кайрем келип кызмат кылбаса болбойт да. Негизи мондай кылса кандай болот я? 1-апрелге укмуштуудай концерт, мондай кылабыз, тигиндей кылабыз деп рекламаларды берип туруп, ошол күнү мындай масштабный пранк деп койсом эмне болот я? Аны антсе болбойт болуш керек билем. Пранк деп туруп. Негизи бул концертте пранк деп алдамчы күн деп кээ бирлери дагы ойлошкон жокпу билем. Бирок антсе бирок менин оюм боюнча болбойт. Бүгін эми күлкү күнү, мурда алдамчылар күнү дечи эле. Мисалы үчүн, ар президент эл башына келген сайын, ошо элдин мүнөзү, ошо президенттин мүнөзүнө окшош болот экен. Анын үстүнө Кыргызстан мына быйыл Кудай буйрса августта 30га чыгат. Мындай караганда 30га чыккан бала, бойго жеткен бала деп элестетиңиздер. Эми элестетке 91ден баштап 21ге чейин Kırgızistan'da kaç prezident başkardı, kaç yaştan başkardı. Sen için Akayip'in malında biz madaniyetli olacak. Al kişiye madaniyetli bir şey de olmadı. Geçiresin ben camaşım sizin bu tuzga teyip gitti degende. Şunday madaniyetli olacak. Bana olacak da Canı Kırgızistan, Caş Kırgızistan, Pensiya Pasoyan'ın orduna samın, kulakçay, beretleri ana öğretlik, bravo. Nege demeydik, sebebi yaş bolcukta. 14'e çıkan ayın, 15'e çıkan ayında şapkayı almış betti. Bakayım geldi. 1900, 14'e çıkıp kaldık, çoğunayıp kaldık. 1900 çoğunayıp, vardık desene, müştümeye çeşip kaldık. Eski olup kaldık. Alan geçene 20'a çıktı Kırgızistan. 20'a çıkandan keyin ayağın kişi arlaştı da. Suyuğu kaldı bildiğim şey. Aralaştı. 1,5 yılda yine suyleşti almıştı. Neyse öyle. Suyuğunda çetmeye kaldı vatan böyle. İçip ettim de. 6 yıl soktu da. Ana namaz okup kaldı da. Buraya şuraya. Жақсы niyet kılıp otamaz hem dakasıyla namaz okuyor. Var olursa öyle işte tırşılıp olsun. Rahmat. Аға, бүгін күлкі күні. Бүгін алдамшылардың күні деп те айтып атышат. Эми ар кандай сөздөр. Кимди тамашаладыңыз? Же өзүңүз тамашага салындыңыз? Эмне болду? Тамашага салынганда жокпуз, бирок бүгүн бизди тамашалашты. Бирок тамаша экен ал деле башка эле. Маданият министрлиги чакырып, курдуларды чакырып атып деген. Ой, кышабыз кетип калайын деди. Сөйлөгөндө буга чейин мен ушул билбейм, театрда кошкондо бир 18-19 жыл болду. Өмүрү курдулдарды чакырып атып деген немен уккан эмеспиз да. Анан чоң курдулдар укушу мүмкүн, бирок өзүм эле келем. Анан приятный болду. Бардык, саат 2-ге дедиле.
Бекжан өткөндөн ошол жерде орун басар айтты. Силерди шеф тамашалады дейт. Анан жок, замы ушундай айтып атпайбы, анан көзү тамаша экен анысы. Анан биз деле баягы күлкүдө жүргөн үчүн эч реакция кылбай койдук, бирок оми чынында болуш керек деп ойлоп атканбыз, анан кайра тамаша экен анысы. Ага, мону сурайын деп атам да, мындай кылсаңыздар, бул эмне? Пятчы. Ну, эч ким уруксат бербей аткандан өзүм уруксат берип койдуруп алдым. Эл 100% колдоп шайлаган жаңы президентибизге сөз берип коелу, кандай дейсиздер? Ырымдап. Саламатсыздар, урматтуу мекендеш. Мени социалдык тармактарда коррупционерлер менен учурашып атат деп. Өзү колун сууп атса, мен менен айыга албай коймок коет. Өзү кусуп атпай, той сууп атса. Анан маған каршы жазгандарга айтат элем, сүйлөп аткандарга каршы. Буга чейин 5 президент 61 жашында кеткен. Мен 61 жашка чыкканга чейин дагы 9 жыл бар. 9 жыл гүлдөгөн коррупциясы жок мамлекетте жашаганыңыздар келсе, мени колдогула, күткүлө чырагыла. Буюрса мамлекет өнүгөт, гүлдөп өнүккөн мамлекетте жашайбыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бүгүнкү күлкү күндө концертибиз бир гана күлкүлөр менен эмес, албетте мыкты сонун чыгармалар менен да коштолуп отурат. Ага, ассаламу алейкум. Бүгүнкү күлкү күнүңүз менен концерттин күнүнөн көрө Союзбек агабызга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди чыгармачылыгындагы, мындай канчадагы агасы катары жол көрсөтүп келсеңиз керек азыркы күнгө чейинчи. Өзүңүздүн жакшы келиңизди айтсаңыз. Соке деп коебуз, эми Союзбек 5 тапанын 1 тапаны. Мен айылда жүргөндө завклуб болуп иштечүмүн. Ошо кезде булар концерт коюп барып калган. 2004-жылдар, 2005 экен. Ошондо таанышканбыз, акүкү болуп жүрөбүз, чыгармачылыкта жакшы. Бүгүнкү күндүн концертинде жандуу гитаранын коштоосунда мыкты көрүүчүлөргө шаң, энергия, ошол эле учурда позитив дагы мыкты маанай тартылып аткан Улан Осмонов. Ассаламу алейкум. Кандай сага ден соолуктарыңыз? Аман эсен жүрөсүзбү? Жакшы. Өзүңүз амансызбы? Аманчылык ага. Эми айтыңызчы, чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктар эмне менен алек болуп атасыз? Акыркы жаңылыктар эми ошол пандемия учурунда көптөгөн чыгармалар жараткан элек. Алардын бири жарык көргөн, ошол акыркы мезгилдер ошол Доке деген чыгармабыз жарык көрдү. Ошон менен сырткары дагы көптөгөн ырлар жазганбыз, бирок алар жарык көрө элек. Быйылкы жыл ошол орозо менен, ошо орозо ичинде ошол ырлар менен алек болуп, Кудайым буйруса, кеч күзгүгө биз дагы өзүнчө бир жеке концерт пландап атабыз. Ох, ата. Бул чоң жаңылык биз үчүн. Айтыңызчы, бүгүнкү ар бир коноктордон сурап атам да, бүгүнкү күлкү күнүнө эми өзүбүз ушундай кабыл алганбыз да бул күнүчү. Кандай демейде баштадыңыз? Эмне кылдыңыз? Бирөөнү тамашаладыңызбы же тамашага салындыңызбы? Мен үчүн чынын айтсам, күндөгүдөй эле күн болду. Бирок Союзбек экен баягы чыгармачылык кечеси болгон үчүн ошол күнгө баягы 1-апрелге деп ушул концертти максат койгонубуз үчүн бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү ушул болду. Биздин өнөрдү сыйлап келген жалпы коноктор бороонго карабай ушинтип келип, кол чабып, жүрөктөрдү жыгыткан сиздерге 1000 алкыш таазим болсун. Мына урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпыбыз концертти көрүп жатып, биз концерттин башында агабызды жолто кылбайлы, көңүлүн башкага бурбайлы деген максатта аягында маек алып жатабыз. Ага, аман эсен кутулашыңыз менен. Рахмат. Чын жүрөктөн куттайм. Маанайыңыз кандай? Маанай сонун 5 барды койдогудай болду, сонун болуп атат. Кудайга шүгүр. Өзү бияка концерт койгондо мындай башкарылып каласың да, биякты кара, тиякты кара, мындай кыл, тигиндей кыл деп атам.
кандайсыңар? Жакшы. Мыкты, айтыңызчы, эмнеге 1 апрель? Себеби 1 апрель күлкү күнү экен, анан ушул күн дагы бош экен. Анан күлкү күнүндө күлүп жашайлы деген жакшы бир тема чыгып калып ошол концертти өткөрдүк. Ал канчалык деңгээлде өттү, аны эл чечет да. Бул концерт коюлгандан баштап канча күн даярдык көрдүңүз? Эмне аракеттер болду? Бул концертке 1 ай даярдандык. Аракеттер ошол. Мен 3 блок даярдагам. Ошол 3 блогумду чыгып сүйлөдүм, конокторумду чакырдым, ырдатышты, күлдүрүштү. Айтор баягы жандоо чигиги аттырат дегендей, ошол менен жандоошторум менен жакшы бир концерт өткөрүп алдык. Азаматсыз ага, негизи айтчу эле го, 1 апрелде көпчүлүгү тамашага салып, же болбосо башка бир өзү тамашага салынып, ушундай болчу эле го. Бүгүн андай болгон жокпу? Афристер күнү деген турасыңбы? Жок, ал мурда ушундай болчу, алдамчы күн деп, бири-бирин алдап жүрчү азыр барган сайын көп эле майрамдар жоголуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн 13 февраль, 14 февраль деле баягыдай майрамдалбай калды. Жаңы жыл деле баягыдай даңгылдабай калды. Бул алдамчы күн деле баарыбыз африш болуп кеткенбизби? Билбейм, бул күнгө майра деле бербей калып депсең, бура сүйлөп күлгөндүк деген да. Негизи жогоруда айтып кетти го, кесиптешиңиз болсун беке. Бүт бардыгын майрамы бар экен. Эмнеге кудулардыкы болуш керек эмес? Мүмкүн атайын бир кайрылуу жасайсыздар бир күндө. Бүгүн ушул министрлик чакырып ошейке барып, ушул маданий иш-чаралар болуп өттү кудулдар менен. Ошол жерде Күмөндөр агайыбыз айтты, ушул күндү анда күлкү күнү деп белгилеп алып, кудулдардын күлкү десе эле баягы кудулдарды элестетет. Ошол күнү баарыбыз күлүп жайнайлы, ошол күнкүгө күлкүлүү кинолорду коелу, күлкүлүү концерттерди коелу, күлкүлүү эмелерди, спектакльдерди коелу дегендей жакшы ойлор айтылды. Ошондой Кудай буйруп ишке ашып калса, ошондой болот башка. Буюрса официалдуу түрдө бул күн болуп калышы мүмкүн. Болуп калышы мүмкүн. Азамат сага келиңиз эми, конокторуңузда жалпы конокторуңуз сизди күтүп калды окшойт. Убактыңызды кармабайлы. Концерт аябай жогорку деңгээлде өттү. Биз башынан аягына чейин көрүп отурдук. Жакты чындыгында. Күлдүк, бийлешүүдөн бийледик, каткырдык. Ийгилик каалайбыз ага. Барып болуңуз, аман болуңуз. Ийгилик, чоң рахмат. Келип ушинтип репортаж жасап, наркы кылып көрсөтүп турасыңар. Силердин да ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат ага. Барып болуңуз. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, күлкү күйөрмандары, убакыт соңуна жетип жалпы көрүүчүлөрүбүз кол чабуулардын үстүнө өзүнүн күйөрмандарын, өзүнүн сүйүктүү артисттерин узатууда. Сиздер дагы биздин каналдан алыстабаңыз. Буюрса жалпы кызыктуу концерттер сиздерге тартуулоого даярбыз. Супер ТВ каналы менен бирге болуп, ар дайым катталганды унутпаңыз. Сак саламатта туруңуздар.